эгерде бул видео жакса, лайк басып, бул видеону колдоп коюңуз. Бул видео эгерде көп просмотр набирать этип Репортер, мешаешь дороге. Извиняюсь. Кыргызстан Зоңгул барыбыз эле мекенге кайталы. Билбейм. Таксиден кетишке туура келет го дейм. Кара жумушка өтөбүз да. Ошо өзүнө акча чыгарыш үчүн 8 саат жетпейт. Эми 8 саатта эч ким иштей албайт да. Салам достор, коллегалар. Бүгүн 6 август 2021 жыл Домодедово аэропортунун стоянкасына келдик. Таксистерден оюн сурайлы дедик. Кисарт тууралуучу. Кисартка катталышыптырбы? Катталышат бекен? Кисарт тууралуу ою кандай? Ассалому алейкум байке. Атыңыз ким болот? Медет ат. Медет. Бул кисарт тууралуу сурап жүргөнбүз биякта. Таксистерденчи оюн угалы депчи. Кисарт тууралуу оюңуз кандай? Кисарт тууралуу мен өзүм деле жакшы билбейм ушу. Билбейм мен, көрөбүз да көпчүлүккө карап. Катталып элеккенсиз да кисартка? Экстресе болдук. 14-түндө жумушка чыгайын деп атасызбы же чыкпайсызбы жумушка? Көпчүлүк эмне кылса ошол. Көпчүлүк кошулат экенсиз да. Ошо кисарт кирсе 8 саат эле иштегенге уруксат болуп калат деп атат. Строго 8 саатта мындай норманы чыгара аласызбы? Эми 8 саат токтобой иштеген болсо чыгарса болот негизичи. Бирок эми кисарт башталгандан кийин такси азаят. Акчасы, поездка дагы кымбатыраак болсо керек деп ойлойм. Мурдагыдай илгерки орустар айтканда ошо 1000 рубльдан болуп калат окшойт минималка. 500 башталып калат. Билбейм бирок эми бул деле жана самозанятый болуп өзүбүз налог төлөп государство ошондой болуп иштеп калат окшойбуз дейм. Бирок кыргыздарда кала болбойбу билбейм. Эгерде кисарт кирип 8 саат иштегенге мындай мүмкүнчүлүк болбой калсачы, 8 саатта норманы чыгарганга башка варианттар барбы же кандай деп ойлоп атасыз ошол жөнүндө? Вариант билбейм. Таксиден кетишке туура келет го дейм. Кара жумушка өтөбүз да. Кандай биздин жердештерге, таксист коллегаларга кандай оюңуз бар, мындай обращение, кандай ой пикириңиз бар? Күтүш керек пока 14-н. Андан кийин эмне болот, дальше көрөбүз да. Шашкан эч кандай немеси жок го. Пока шашпай эле эл катары эле экен да. Жарым айда нечесин эле көрөбүз. Хорошо, чоң рахмат байке. Ишиңизге ийгилик. Ассалому алейкум байке. Атыңыз ким болот? Атым Талант болот. Талант байке, менин атым Жанат. Эми ушу кисарт тууралуу сурап жүргөнбүз биякта таксистерденчи. Ошо кисарт тууралуу оюңуз кандай? Регистрация болдуңузбу кисартка? Жок, болбойм го дейм. Кисарт эми 8 саатта эч ким иштей албайт да. 8 саатта мисалы арендага машина минсе, onun arendaсын жаап алыш керек, бензин куюш керек, 8 саатта эч ким иштей албайт анда акчага. Ошон үчүн билбейм, башкасы менин оюм, мен кисартка подключение болбойм го дейм, кошулбайм мен. Ошону ойлоп атам. Эртең кисартка кошул дей турган болсо, 14 мен машинаны өткөзүп берем да, дем алам болду. Таксинын пайдасы болбой калат анда. Негизи пробовать этип көрдүңүзбү 8 саат иштеп? Канча акча чыгат экен 8 саатта? Иштесе болбойт бекен такыр? 8 саатта эми мындай карап көрсөң көп болсо бир 3000-3,5 миңга иштейт экенсиң да. 1,5 мың мисалы аренданга бересиң, 1,5 мың бензинге куясың, 500 тамаң болуп, башка иштей албай каласың да. Бала чака багыштырып кыйын болуп калат го дейм 8 саатта кыйын. Ошон үчүн кисартка эч кошула турган ой жок. Бул жакта таксиде иштегениңизге канча убакыт болду? Мен таксиде иштегениме 5 айдай болду, 4-5 айдай болду. Ошол арендага машина минебиз. Ошонто бала чака багыш керек, ошон үчүн жүрөбүз эми. Негизи Талант байке, эгерде кисарт ошондой болуп иштегенге мүмкүнчүлүк болуп калса, машинаңызды тапшырып, кандай жумушка иштейин деген оюңуз бар? Эми ал жагын көрөбүз да, подработка кылабызбы, биле башка жумуш караштырабызбы, ошентебиз да. Эми жумуш көп экен го Москвада, чоң шаар экен. Жумуш жеткиликтүү экен, эми бирөөсүн карап тандап иштейбиз да бир жумушту. Ошол эми биздин оюбуз. Биздин кесиптештерге, мекендештерге, бул жакта иштеген таксисттергечи кандай немеңиз бар, оюңуз? Мен эми бул мекендештерибизге айтарым, эми билбейм ким кандай ойлойт экен. Эми ушу кисартка кошулбаган жакшы го дейм. Эми кошулбай эле, эми кисартка кошулган 8 саатта эч ким акча иштей албайт да. Ушу айтар оюм ошол эле, эми кисартка кошулбаганың ар жакшы деп. Эми мурунку боюнча эле калган жакшы да, кисарт болбой элечи.
ошол менин оюм. Чоң рахмат Талант байке. Ишиңизге ийгилик. Рахмат байке. Илким байке. Атыңыз ким болот? Адылжан. Адыл. Адылжан. Кисартка регистрация болдуңузбу? Жок. Болгон жоксузбу? Жокмун. Оюңуз кандай Кисарт тууралуу? Кисарт тууралуу Болосузбу регистрация же? болом элек. Болосузбу? Ошо бал неме көп эле болбоптур да, немегечи регистрация болбоптур, анан айтып атышат 8 саат иштесек норма чыкпай калат депчи. Потому что 8 сааттан кийин жабып коет экен булчу жумушту. 8 саат аз болуп калат да. 8 саат өзү негиздегени аз да. Иш жабылбайт эчтеке. Канча иштейсиз анан регистрация болот? 14 күн. Регистрация кылгандан кийин ошо канча сааттан иштеп атат эле. Ошо 16-17 сааттан болуш керек эле. Жок дегенде. Жок дегенде. 14 күндөн баштап кирет экен, ошо 14 күнгө чейин аракет кылып болот экенсиз да, значит. Ооба, бул Кудай калса. Ооба, бул. Мисалы 8 саат иштегенде бул жакта иштегениңизге канча болду? Неме таксиде? Таксиде иштеген болсо 1 жыл эле болду. 1 жыл. Мисалы эгерде 8 саат иштеп, анан 8 саат ас болуп калып, 8 саатта мындай күнүмдүк мындай норманы чыгара албай калсаңыз кандай кыласыз? 8 саатта эч ким чыгара албайт, актабайт иштегенеге. Иштеген актабай калат, ошон үчүн 8 сааттан аз болуп калат. Бул жакта мекендештерге, таксистерге кандай оюңуз бар? Кошулуштунбу же, кошулбай эле коюштунбу Кисартка? Кисартканы билбедим аке, бирок өзүм мен азыр такси кылбаймынчы. Кылайм деген негизде. Ошол. Получается, Кисартка регистрация кылып иштеп көрөсүз? Бир жума. Анан эгерде результат болбосо, такси токтотом, ооба. Машинаңыз өзүңүздүкүбү же арендабы? Машина аренда аке. Аренда. Тапшырып кеткенсиз да. Ооба. Болбой атат. Болбой атат деп тапшырып койдум. Хорошо, ошону эле билгибиз келди биз. Эме сурообузга жооп берип койгонуңузга чоң рахмат. Ишиңизге ийгилик. Атыңыз ким болот? Алейкум ассалам. Атым Эмиль. Эмиль байке, бул Кисарт тууралуу сурап жүргөнбүз таксистерденчи, ой пикирин угалы депчи. Кисарт тууралуу оюңуз кандай? Неме катталдыңыз беле Кисартка? Кисартка каттала элекпиз, бирок ошо жакынкы арада катталыш керек. 14 күнгө чейин катталыш керек да. Ошо Кисарт боюнча оюм эмне? Биякта ар ким ар кандай айтып атат. 8 саат, негизи 8 саат таксиске азыраак болот, чындап келгенде. Мен өзүм кээде такси айдасам дагы, саат боюнча таксистер 8 саатка иштелишпайт. Арендасын, бензинин, ошо өзүнө акча чыгарыш үчүн 8 саат жетпейт да. Кача 12 саат иштесе, ошондо вот өзлөрүнө кичине акча калат, и арендасын да жаштакай чыгарат. Ошол эми частниктер болгондо деле 8 саат частниктерге деле бул, по-моему, 8 саат азыраак болот, все равно эле. 14-күндө жумушка чыгасызбы же чыкпайсызбы? 14 күнгө чейин бул Кисартка регистрацияга кирип, билбейм, мен эми редко такси айдап этем, бул өзүм жеке менчик машина. Анан эми документтерим туура келсе чыгам, документтерим туура келбесе турарбыз. Ошо. Негизи биякта таксиде иштегениңизге канча убакыт болду? Москвада. Таксиге иштегениме аз эле болду, бирок таксиде заниматься этип, арендага машина берип көп жылдан бери эле. Биринен 2 машинам бар. Ошолор менен көп жылдан бери эле такси менен эме кылышам. Жакшы байке, бул биздин мекендештерибизге, кесиптештерибизге, таксистерге кандай оюңуз бар? Эми биякта баарына эле ийгилик, оюм 12 саат деп ойлойм. Көп саат болгондо деле чындап келгенде кыргыз элине деле кыргыздар баары эле таксиге олтуруп алышты. Бул эми таксиге олтуруп алыш жеңил жумуш деп. Көп саат болгондо көп авариялар, уктабастан көп убакыт жүрүп алып атышат. Ошон үчүн 12 саат, мен 12 саат аябай туура көрөт элем да. 12 саат иштеп, калган убактысын укташып, ары бери жүрүп, кичине өзүн карашып дегендей да. Ошол 12 саат аябай туура келет эле ушул таксиге. Мен жеке оюм. Ошондо жакшы тынчыраак иштелет эле. Кыргыздардын аттары жана авария боюнча ушу аттар азыраак чыгат эле. Анткени баары эле кыргыз эмне бүт баарына мындай жөндөмдүү, жакшы тарбияны бат алат, жаман жолго дагы бат кирип кетет дегендей.
ошон үчүн мен кыргыз элиме суранат элем, ошо жаш балдар келип атышат, абайлап все равно көп саат иштегениңерде дагы эс алып иштегенди аябай эле суранып кетет элем да. Ошо сураныч таксиде, машинеде уктабай бел омурткаларга, например, аябай эле күч келет, кийинчерээк ушулар аябай жолто болот. Кадимкидей уктап, жашынакай өзүң карап, такси айдатып 12 саат иштесем, мен үчүн аябай чоң нерсе болот эле. Ошо акчага да таап үлгүрөт, ден соолугуна да карашат. Ошо цивилизацияны да жакшы караш керек негизи. Ошо цивилизация боюнча кетип аткандан кийин кичине болсо дагы бир айтып кетер нерсем эле да. Укташып, кичине иштешип, кичине илимди алып, кичине мусулманчылык жагында кичине көбөйтсөк жакшы болот эле. Башка жерде жүргөнүбүздө дагы биякта бүт бар условия бар. Ошон үчүн ошо илим жагында алып кетсек, ошондо батыраак оңолот белек деп ойлойм да. Ошо биз кыргыздарда кетирдик катачылыктардын баарын эле. Анан кийин азыркы болуп аткан катачылыктын баарын эле кыргыздарга жүктөп атышат. Даже бияктакылар гаишниктер болобу, ППСниктер болобу бүт баарына кыргыздын атын аябай чыгарып салдык да. Аз эл болсок дагы аябай атын чыгарып салдык. Жеңил жумушка көбүрөөк качып атабыз. Все равно жеңил жумушка качпай кичине маңдайкы терге дагы карап коюшубуз керек. Мен, например, жеңил машинелерим болсо дагы менде газелдерим бар. Оор жумуштарга дагы аралашып, иштеп, мен ошол жумуштан качпайм да. Ошол кичине маңдайкы тер керек. Баарыңарга айтарым, маңдайкы тер керек да. Жеңил жумушта качсаңар, анын арты дагы жеңилирээк болуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн кичине маңдайкы тер менен чуркап иштеп койсо болот. Ошол баарына каалайм, ошол ийгилик, жетишкенчилик баарына. Ошо Кыргызстаныбыз оңолуп, баарыбыз эле мекенге кайталы. Президентибиз мына көп нерселерди алып келип атат. Ишенебиз президентибизге. Ошол ийгилик баарына президентибизге дагы. Ошол. Чоң рахмат байке, ишиңизге ийгилик. Чоң рахмат. Ассаламу алейкум байке, атыңыз ким болот? Валейкум ассалам. Атым Ороз. Ороз байке, ушу Кисарт тууралуу таксистерден сурап жүргөнбүз, сурамжылоо жүргүзүпчү. Кисартка катталдыңыз беле? Ошо Кисарт тууралуу оюңуз кандай? Кисартка катталганым жок, эми билбесем, казайындар айтса ошого карап көрөбүз эми. Эл эмне болсо ошол болобуз. 14-үндө жумушка чыгасызбы же чыкпайсызбы? Билбесек эми карап көрөбүз. Мына казайындар если эл эмне болсо ошол болобуз. Эл катары эле экен да. Ошо Кисарт кирсе строго 8 саат эле иштеш керек деп атышат. Ошо 8 саат сизге жетеби мындай норманы жабыш үчүн? Же жетпей калабы, аз болуп калабы 8 саат? Жок, 8 саат жетпей калат го дейм. Болбойт. Айныкса арендага 1000 айдайбыз, 1,5 миңден. Анан болбой калат 8 саат. Эми өзүңдүкү болсо болот. Анан билбейм. Болбой калат негизи. Мисалы биздин айдоочуларга, кесиптештерге кандай оюңуз бар? Билбесем, эми ушул Кисарт тууралуу мындай жеке эле такси жумушунда иштегендерге кандай советиңиз бар? Так. Ушул бардыгына эми көрөбүз. Эл эмне болсо ошол. Башка сөз деле жок. Хорошо. Чоң рахмат байке, ишиңизге ийгилик. Атыңыз ким болот? Валейкум ассалам, Элмирбек атым. Элмирбек байке, ушу таксистерден сурап жүрөбүз, сурамжылоо жүргүзүп, Кисарт тууралуу. Ошо Кисартка катталдыңыз беле? Жок, катталган жокмун. Ушу Кисарт тууралуу оюңуз кандай? Катталайын деп атасызбы Кисартка? Мал Кисартка катталганда көп эмелер бар экен да, минус жактарычы. Мисалга штраф келет, ар кандай 8 сааттан кийин айдай албайсың эч жака. Мен ошон үчүн катталгым келген жок, мен катталбайм. Ушу 14-үндө кандай кылайын деп атасың? 14-үндөн баштап күчүнө келет деп атат. Күчүнө кирсе кандай, эми чыкпайбыз. Пока бир жаңсыз чечилмей сайын жумушка чыкпайбыз. Анан эгерде болбой эле жумушка мындай күчүнө кирсечи, 8 саатта негизи чыгабы норма? 8 саат иштеп көрдүңүзбү? Чыгабы норма? 8 саатта эми жумуш жакшы болгон моментте чыгышы мүмкүн, а так чыгарыш кыйын го. Стабильно чыкпайт деп. Жок, чыкпай калат. Эми мекендештерге айтмакчымын, азыр могу жакта Москвада, именно Москвада почти 60% кыргыздар экен да таксиде. Эми ошолор бир мүнөттө болуп барыбыз. Бир туруп ошондо ошол күнгө 14-үнө чыкпай койсок жакшы болмок ишкечи. Мен чыкпайм лично. Мен да кайрылып кетерим, ошо чыкпайбыз дегенде чыкпай эле ишке. Бир 2-3 күн чыкпай койсок жакшы болмок да.
кисарт эмнелер ошолордон алыш керек деп туруп ангел комментарийлер кетсен ангел ошолордон алып бар деп анан мен уят болуп тургам жаштанкай эле сүйлөп эле атасыз го байке. камера сүрдү да ол ютубтан досторго кисарт сен жок кылдың дебедиң. Байке, анда хотя бы биздин каналга регистрация кылып коюңуз, подписка. Не деген телефон баштадагам да? Не деген канал эле? Жанат Бобукеев деген. Жанат Бобукеев. Обукеев деген ютубта. Бобукеев деген. Болду, мен подписка кылдым. Ошондо чыгат канал. О. Болду. Биздин оюн уктук, кандай деп ойлошот, ошону толук билдирип өтүштү деп ойлойм. Сиздин да оюңуз биз үчүн өтө маанилүү. Сиз кандай ойлойсуз кисарт тууралуу, регистрация болдуңузбу же болгон жоксузбу? Ошону толук комментарийге калтырып кетиңиз. Бул видеону колдоп, лайк басып коюңуз. Эгерде жакса, эгерде жакпаса дизлайк басып, эмне үчүн жаккан жок, минустарыбызды, кемчиликтерибизди сөзсүз комментарийге жазып, кызыктырган суроолоруңуз болсо, тема кандай темалар жагат, ошол боюнча комментарийге сөзсүз калтырып кетиңиз. Чоң рахмат.